Саламатсызбы? Саламатчылык өтүңүз. Каттоодон китепчеңиздерди алдыңыздарбы? Ооба. Балаңыз кандай? Убагында көрүнүп жатасыңарбы? Ооба. Эмдөөнүн бардыгын алдыңарбы? Ооба. Эмне себептен кайрылып жатасыз? Билесизби? Бизде баардыгы жакшы. Биз башка маселе боюнча келдик. Биздин 3 балабыз бар. Эң кичүүсү 1 жумадан кийин 11 айга толот. Биз көп ооруйбуз. Дарыларга күйөөмдүн акчасы көп учурда жетпей да калат. Анын үстүнө менин жумушумдан чалышып, ишке чыгуумду суранып жатышат. Мен татыктуу ишимди жоготуп алгым келбейт. Биздин үй бүлөбүзгө болсо үй бүлөнүн муктаждыктарына камсыздоо үчүн кошумча киреше керек. Бирок менин күйөөм дагы бир баланы пландашыбыз керек деп жатат. Кош бойлуулукту пландаштыруу бул абдан маанилүү. Ал эми өзүңөр балалуу болууга даярсыңарбы? Сиздин кичинекейиңизге болгону 11 ай болуптур. Ал силердин көңүл бурууңарга, мээримиңерге муктаж. Ал эми сиз өзүңүз организмиңизди калыбына келтиришиңиз керек. Сиздин кырдаалда шашылыш кош бойлуулук пландаштырылган болуп эсептелбейт жана бала каалап күткөн болуп саналбайт. Жолдошуңуз сиз менен келдиби? Жубайыңыздын организми мурунку кош бойлуулуктан толук калыбына келе элек. Каалап күткөн дени сак бала төрөлүш үчүн кош бойлуулукту пландаштыруу өтө маанилүү. Баарынан дагы ата-эненин өз ара макулдугу жана эне менен баланын ден соолугу үчүн тобокелчиликтерди алдын алуу үчүн кош бойлуулуктун аралыгын жөнгө салуу болуп саналат. Башкача айтканда 2,5–3 жылдан болушу керек. Албетте, үй бүлөлүк каржылык туруктуулугун эске алуу керек. Силер кош бойлуулуктан убактылуу сактанууңар керек. Натыйжалуу ыкма бул контрацептивдик каражаттарды колдонуу. Эгер иштеген болсоңуз, анда сиз камсыздандырылган жаран болуп эсептелесиз. Ошондуктан милдеттүү медициналык камсыздандыруунун кошумча программасы боюнча контрацептивдик каражаттарды колдоно аласыз. Биз сиз менен чогуу, сизге ылайыктуу контрацептивдик каражаттарды тандап алсак болот. Жана мен сизге милдеттүү медициналык камсыздандыруунун рецептин жазып берем. Бул рецепт менен дарыканадан төмөндөтүлгөн баада сатып алууга болот. Кыргыз Республикасынын ар бир камсыздандырылган жараны дары каражаттарын ММК кошумча программасы боюнча сатып алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ.